Шайлообек мырза, мына ошентип шайлоо өнөктүгүндөгү үгүт иши дагы соңуна чыгып калды. Сиз болсо Свердлов району боюнча аламанда абдан мындай чоң иштерди жасап, эл аралап жүрдүңүз окшойт. Кандай таасирлер болуп жатат? Мына 1-2 күн гана калды. Туура айтасыз, үгүт иштери мына 1 айга жакынга чейин араладык. Үгүт иштери учурунда элдерди көп араладык. Ар бир адамдар менен жолукканга аракет жасадык. Негизинен Свердлов районубузда конуштарда көп болдук. Ал жерде конуштардын проблемалары абдан көп экен. Ошондой эле биздин кабат үйлөрдүн араларында жүрдүк. Шайлоочуларыбыз элдерибиздин айткан талаптарын, тапшырмаларын өзүбүзгө мындай милдет катары жазып алдым. Негизи Свердлов району боюнча сиздин эң бир мындай приоритет койгон программаңыздагы көрсөтүлгөн багыттар кайсы болду? Эң негизгиси Свердлов районунда мен 3кө бөлдүм. Бул биринчиден биздин шаарыбыздагы смог. Шаарыбызда бүгүнкү күндө абанын булганышы боюнча абдан наразычылыктар бар. Ошол себептен абаны тазалоого кандай пландарды киргизген максаттарды айтканмын. Экинчиси бул биздин чоң Чүй каналыны оңдоо, чоң Чүй каналынын келечеги шаардыктарга, жашоочуларыбызга тийгизген таасирлери боюнча. Үчүнчүдөн бул биздин Таштанды талаасынын келечекте завод куруу, Таштанды талаасынан чыккан зыяндуулукту алдын алуу, зыяндуулукту кетирүү боюнча иш планга киргизгенбиз. Ал эми жогоруда сурооңуз боюнча конуштарда бүгүнкү күндө газдаштыруу абдан жай жүрүп атат жана конуштар газдаштырууга болгон талабы абдан курч экендигин жолугушууларда көрдүм. Андан сырткары канализация проблемасы, жолдор проблемасы көп конуштарда мына 20 жылдан ашык убакыттан бери жол бир дагы көңүл бурулбаган конуштар бар экен. Мисалы Актилек конушунда, Бакай ата, Энесай, Акбата конуштарында жолугушууларда болгондо негизинен газ, канализация, жол, балдар бакчасы маселелерин көтөрүп жатышты. Ал эми шаарыбыздын ичинде болсо лифттердин иштебей калуусу, балдар аянтчаларынын дээрлик көпчүлүк кабат үйлөрдүн ортосунда балдар аянтчалары жок экендигин көзүбүз менен көрүп сүйлөштүк. Элдерибиз ушул жолдун таза болушун, асфальт болушун, жолдун шарттуу, ыңгайлуу болушун мындай сурап талап кылып жатышат. Азыр анда ошол сиздин негизги багы артыкчылык берген багыттарыңыздын бири Чоң Чүй каналына байланышкан маселе экен. Аны жеринен азыр мына ошол Кара Жыгач багында турабыз. Бул жерде жакын эле жерде Чоң Чүй каналы турат. Барып көрүп келбейлиби? Макул. Жүрүңүз. Шайлообек мырза, мына сиз ушул өзүңүздүн шайлоо программаңызда, платформаңызда Ордо калабыз Бишкектеги Чоң Чүй каналынын маселесин, көйгөйүн мындай приоритет катары баалап көрсөтүп жатасыз да. Эмне себеп болду? Бул боюнча мындай мурда эле бир өзүңүздө, жүрөгүңүздө багып жүргөн ойлор бар беле? Туура айтасыз, Бишкектеги бул Чоң Чүй каналы, мына өзүңүз көргөндөй абдан чоң курулуш болгон. Бул 1941-жылы бул Чоң Чүй каналынын курулушуна көптөгөн кесиптин ээлери, мугалимдер, маданият кызматкерлери, жалпы эле шаарыбыздагы бардык кесип ээлери тартылган. Карапайым жөнөкөй элден баштап. Бул чоң курулуш, тарыхый курулуш. Ал эми бүгүнкү күндөгү абалы карасаңыз таштандылар ташталган, кароосуз калган абалда турат да. Ошондуктан мындай таштанды ташталып кароосуз калган абалда калтырбастан эс алып жүрө турган бир бакка айландырсак. Бул Чоң Чүй каналынын суунун 30% бул жака жерге сиңип, тегерегиндеги турак жайларга таасирин тийгизип жатат. Ным болуп турак жайлар көчүп жатат. Ошондуктан Чоң Чүй каналын бетондоштуруш керек. Каналдан 30%га чейин суу экономдолот дагы, дыйкандарыбызга суу кенен чонон жетет да. Ошол себептен бул менин программамдагы эң негизги приоритеттүү пландарымдын бири. Жүрөк менен кабыл алып, бул Чоң Чүй каналынын келечектеги ишин ушу программага киргизгенин себеби бооруна пайдалуу, абаны тазалай турган
дарактарды, өсүмдүктөрдү эгип, биз кечиндеси ушул жарандарыбыз эс алып айланып жүрө турган бир аллеяга айландырсак деген дагы тилегим бар. Шайлообек мырза, дагы бир маселе, мына ушул Чоң Чүй каналынын айланасында жайгашкан турак жайларга тийгизген таасири боюнча дагы сиз атайын жашоочулар менен жолугушуп, алардын пикирин угуп, сүйлөшүп көрдүңүз. Анан бул көйгөйдү чечүүнүн жолдорун дагы иликтеп карап чыксаңыз керек, Парк дегенде бул мындай басып жүргөнгө эле ылайыкташкан тротуар менен жанда бойлой турган бактарды эксек болот да. Ал эми каржысын болсо, биринчиден биз жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен карап, андан дагы жакшы мындай өнүктүрө албай жатсак, сөзсүз түрдө чоң гранттар менен ошондой эле өнүккөн мамлекеттерден ушул келип жаткан гранттарды адилеттүү бөлүштүрүүдө жана биздин ден соолугубузга, экологияга пайда келе турган проекттерди жазуу менен ушул ишти аягына чыгарсак болот да. Себеби азыр көп мындай дүйнөдө өнүккөн мамлекеттер адамзаттын ден соолугун чыңдоо, экологияны коргоо бул биринчи орунда турат. Ошол багытта проекттерди колдогон өтө көп өнүккөн өлкөлөр бар. Ошол багытта проект жазсам, чоң долбоорлор менен ушул БЧК каналынын тегерегин сонун аягына чейин тротуар менен жана жанында айланып эс алып жүрө турган аллеяга айландырсам деген тилек программама киргизгем. Шайлообек мырза, дагы бир маселе, сиз ушул Чоң Чүй каналынын жакын жайгашкан турак жайларга тийгизген таасири боюнча дагы өзүңүз жашоочулар менен сүйлөшүп жүргөнүңүздү уккан жайым бар. Ал боюнча сиздин бир атайын роликтериңизден көрүп таанышып калдык. Анан бул маселени дагы иликтеп, анан бул маселенин чечүү жолун сиз эмнеден көрүп турасыз? Бул Чоң Чүй каналынын жанындагы турак жайларга тийгизип жаткан таасири, чечүүнүн жолу биз бетондоштурушубуз керек. Эми бетондоштуруунун түрдүү ыкмалары бар. Бир эле моундай бетон эмес. Азыр Японияда, Кытайда, Турцияда Чүй каналына астыны бетондоо боюнча ар түрдүү мындай материалдар бар. Ошондой эле түрдүү методдору бар. Эң негизгиси сууну жерге сиңип, турак жайларга тийгизбей турган деңгээлге ыкмага алып чыксак болот. Эми бул жерде чыгармачылык, эл аралык мамилелер, эл аралык уюмдар, донорлор ошондой эле бул ишти дагы чоң проект менен жүзүнө ашырышыбыз керек. Эң негизгиси ушул жанындагы турак жайларга мындай ным болуп, ошол турак жайларга зыян тийгизбей турган абалга алып келсек болот. Натыйжада бул суу коңшу өлкөлөргө дагы чоң пайдасын тийгизип, биздин дыйкандарга да пайдасын тийгизген мындай чекке жетет. Шайлообек мырза, мына азыр Кара Жыгач багында баратабыз. Шаарда ушул жыгачтагы аба ырайындай таза аба ырайы болсо, экологиябыз таза болсо деген тилек ар бир шаардыктардын көкүрөгүндө да. Анан сиз өзүңүздүн программаңызда ушул шаардагы жана таштанды тазалоочу заводду куруу боюнча бир инвесторлорду тартайын деген ниетиңиз бар экен да. Ушул тууралуу биздин угармандар, көрөрмандар менен бөлүшсөңүз. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө шаарыбызда аба ырайынын булганышы абдан күчөп жатат. Айрыкча мына шаарыбыздын четиндеги таштанды талаасы боюнча маселе курч экенин бүгүн баарыбыз билебиз. Жерине чейин барып көрүп келдик. Ушул таштандыны кайра тазалоочу, таштанды кайра иштетүүчү завод куруу боюнча планым бар. Биз бүгүн Германиядан келген чоң компания менен иш алып баруудабыз. Шаарыбыздын мэриясы тарабынан деле Эстониядан келген компаниялар менен иштөөдө. Бирок биз негизи завод куруу маселени кабыргасынан койгонбуз. Эгер биз завод курсак, таштанды талаасы тазаланат. Бүгүнкү күндө четиндеги айылдар, конуштар таштанды талаасынан жабыркоодо. Бул шаарга чейин таасирин тийгизип жатат. Ал жерден чыккан аба
адамдардын келечек муундун ымыркайлардын ден соолугуна таасирин тийгизип бүгүнкү күндө мындай майып балдардын төрөлүүлөрү күтүлүүдө да. Ошон үчүн биз Таштанды талаасына көңүл бурушубуз керек, завод курушубуз керек. Ал эми экинчи маселе мына шаарыбыздагы смог. Шаарыбызда бул экология маселеси дүйнөдө бул биринчи орунда. Ден соолукту сактоо, экология. Кандай кылып шаарыбыздагы абаны тазалоо керек? Бул жерде ТЭЦтен, башкача айтканда жылуулук электр борборунан чыккан түтүндөрдү фильтрлөө, жаңы заманба фильтрлөө, андан сырткары автоунааларды электрондоштуруу, ошондой эле биз шаарыбызга көп сиз айткандай бак тарактарды, эс алуу бак жайларын орнотушубуз керек, курушубуз керек. Ал эми конуштардагы баягы бышпаган көмүрлөрдүн, ар түрдүү нерселердин жагылганынан аба булганып жатат. Аларды биз газдаштыруу жолу менен конуштарды канчалык көп газдаштырсак, баягы абаны ошончолук биз тазалай алабыз. Бул багытта ишти жигердүү алып кетүү программамда бар. Эң сонун экен. Мына шаарга келгениңизге ошондо канча жыл болуп калды? Шаарга келгениме көп жыл болду. Шаарда эмгектенип жатам. Спорт зал салып, балдардын ден соолугун чыңдап, азиялык, дүйнөлүк чемпионаттарга чыгарып жатам. Дээрлик 5 жыл, 6 жылдын жүзү болуп жатат. Шаарыбызда кандай көйгөйлөр бар экенин мындай жүрөгүм менен, өзүм жоон терим менен сезип, ушул жерде жашап, тузун татып, эмгектенип, чоң-чоң максаттарды коюп эмгектенүүдөмүн. Ошол шаардын тузун татып деп атпайсызбы? Шаардык болуп деле калдыңыз көрүнөт. Анда бекеринен анда ушул Свердлов районунан дагы талапкерлигиңизди коюп жаткан чыгарсыз, Туура Свердлов районунан талапкерлигим койгондун себеби Свердлов районубуз Бишкектеги эң ири райондордун бири. Свердлов районунда ошончолук көйгөй да көп. Анан жарандарыбыз, жашоочуларыбыз мына ушундай бактарга абдан мындай суусап турушат да. Бул жерде Ак Тилек конушунун жанында эле Кыргызстандын 40 жылдыгы деген бак бар, бирок аябай мындай кароосуз абалда калганда, ошону кайра жандандырып, шарттарды түзүп, ал жерге ушул жарандарыбыз эс ала турган бакка айландырсак деген ниетим бар. Андан сырткары деги эле Свердлов районунда эс алуу бактарын, спорт таянчаларын биз көбөйтүшүбүз керек. Ошондой эле бул район менен чектелбестен эже Кыргызстан боюнча иштей турган мыйзам жазып, долбоорлорду иштесем деген тилегим бар. Парламентте эң активдүү депутат элеңиз, анан эл арасында ошол активдүүлүгүңүздөн кээде парламентке келген мамлекеттик чиновниктерди мындай такалаганыңыздан улам дерзкий депутат деген атка дагы конгонуңуз белгилүү. Сөздүн жакшы маанисинде чыгар мүмкүн бул. Азыр болсо парламентке бара жатып, эми сиз республикалык масштабта алганда жогорку кеңештин депутаты болгону турасыз. Кайсы маселени көтөрсөм деп турасыз? Туура, биринчиден мамлекетте мыкты мыйзамдарды жазсам дейм. Себеби дегенде маселелерди, көйгөйлөрдү айтып коюу бардык эле инсандардын колунан келиши мүмкүн. Бирок анын чечүүнүн жолун сунуштоо, ага мыйзам жазуу, ошол мыйзам карапайым элге, жалпы жашоочуларыбызга сиңип, иш жүзүнө ашырабызбы? Бул экинчи нерсе. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө миграциянын маселесин жеңилдетүү, мигранттардын чет өлкөлөрдө укуктарын коргоо, ден соолуктарын чыңдоо, миграция маселесиндеги мыйзамдарды жаңылоо боюнча ниетим бар. Экинчиден, мына Кыргызстаныбыздагы массалык спорт, дене тарбия. Дене тарбия спортту кандай кылып өнүктүрсөк болот? Ушул багытта мыйзам долбоорлорум бар. Биздин машыктыруучуларыбыздын, спортчуларыбыздын деги профессионал, кесипкөй спортчулар жана спорт сүйүүчүлөрдүн мындай орду, алардын статусу боюнча. Үчүнчүдөн, мына бүгүнкү күндө бизге эрдик көрсөтүп келген куралдуу күчтөр, башкача айтканда Ооган согушунун, Чернобыль кырсыгынын катышуучулары, ошондой эле бүт биздин тарыхыбызды жаңылап, мамлекетибизге эрдик көрсөтүп келген куралдуу күчтөр боюнча жаңы мыйзамдарды сунуштайм деген тилегим бар. Ал эми бүгүн шаарыбызда архитектура, курулуш багытында дагы кээ бир мыйзамдар чийки.
ошондой эле эң негизги мен жогорку кеңешке барып көтөрө турган маселелердин бири бул банк системасына реформа жасоо. Банк системасындагы элди кыйнап жаткан пайыздарды бир адилеттүү бир мыйзамдаштыруу. Ал эми бүгүн Свердлов районунда Дордой базары, Медина Аламүдүн базары, бул жерде биздин сатуучуларыбыз, соодагерлерибиздин иш аракеттерине жардам берүү. Биздин Дордойдогу соодагерлердин ишин жүргүзүү, алардын чет өлкөлөрдөн келген товарларынын жандануусу, кечиктирилбей келүүсү боюнча мыйзамдар жасайын дейм. Анан салык саясатында салык мыйзамдары бир аз чийки жана элге сиңбеген мыйзамдар бар. Салык саясатында дагы адилеттүү бурулуштарды жасаганга ниет бар. Деги эле дене тарбия спорту, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагында, миграция багытында, банк системасында чоң реформаларды жасашыбыз керек. Деги биздин мамлекетке бүгүн өзгөрүүгө, өнүгүүгө убакыт келди. Мамлекетке патриоттордун урааны жаңырган, мамлекетте жандуу бир жылыштарды жасаган, чоң реформаларды жасаганга парламенттин орду абдан чоң деп эсептейм. Парламентте бир жарым жылдай убакыт иштеп калдыңыз көрүнөт. Парламентке келген ар бир депутат саясатчы болуш керек деп коюшат экен. Сиз өзүңүз саясатчы катары калыптан алдыңызбы, деги эле депутат саясатчы болушу керекпи? Саясатчы деп калыптанды деп айта албайм. Эң негизгиси ушул элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон эл өкүлү болсом деген тилегим бар. Ар бир саясатты жүргүзгөн адам, саясат бул мындай ылай нерсе, саясатка барган адам баары бир булганат деген элде мындай бир психология калыптанып калган. Бирок саясатты тазалоо, таза саясатчылардын иши экен деп эсептейм да. Эгер ал саясатчы кылмышка аралашпаган, элдин рызкысына кол салбаган, элдин казынасында анын уурлугу жок болгон, коррупциялык схемаларга аралашпаган болсо, ал саясатчы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, таза саясатчы катары эле дүйнөдөн өтөт деп эсептейм. Ага бизде көптөгөн мисалдар бар. Исхак Разаков, Абсамат Масалиев дегендей. Ал эми биздин азыр сиз жогорудагы суроо боюнча айтып атпайсызбы? Мындай макам берилип калган дерский депутат депчи. Бул карапайым элдин, карапайым кетменчинин же араба түткөн мигранттын берген мындай наамы. Бул болсо ошол парламентте, комитеттерде отурганда биздин жетекчиликтерге, министрлерге мындай жаным ачышып, катуу сүйлөп койгондуктан эми бул дерский деген, катуу деген эле сөздү түшүндүрөт. Бул жерде мен мамлекеттүүлүк, элим мыйзамдын аткарышы боюнча катуу талап коем, бирок карапайым элиме жумшак, жөнөкөй мамиле кылганга аракеттенем, ошондой деп эсептейм. Саясатчы ак үйгө барганда эле же эл өкүлү ак үйгө барганда эле сөзсүз өзгөрүп кетпеш керек. Ал Кудайдан кандай жаралып, кандай билим алып, кандай чөйрөдө чоңойгон болсо, ошондой эле боюнча ак үйдө калыш керек. Ак үйдүн ичи бир мындай сыйкырлуу, көзүнө май баскан, элди унутуп калган, текебер мүнөзгө айландыра турган бир мектеп болуп калбаш керек. Ак үйдүн ичинде элдин арасында бирдей эле жашап, бирдей эле дүйнөдөн өтүш керек деп эсептейм. Ал эми бул кыска жашоодо саясатчысы деле, министри деле, депутаты деле кылган эмгеги менен тарыхта калат жана кылган эмгеги менен эл баалайт деп ойлойм. Биз ар бир ишибизде, жазган мыйзамыбызда, сүйлөгөн сөзүбүздө тилибиз менен дилибиз, көзүбүз менен жүрөгүбүз бирдей болуп туруш керек деп ойлойм. Себеби жүрөгүбүздө кандай элге болгон сүйүү, мамлекетке болгон сүйүү жүрөгүбүздө болсо, анан тилибизге чыгат. Ошол себептен ар дайым карапайым элди сүйүп, жөнөкөй элди сүйүп, алардын арасында жүрүп, мамлекеттин өркүндөө өнүгүшүнө салым кошоюн деген мындай оргуштаган жүрөгүмдө сезимдер бар. Бул болсо парламентте мага трибунада сүйлөгөнгө түрткү берет жана адилетсиз гранттардын урдалып атканы, кредиттердин очоюп келип элди муунтуп атканы, элибиздин бүгүнкү күндө карызга батып, кымбатчылык мындай кокодон алып муунтуп жатканда биздин мындай
катуу айтканыбыз ошол себептен болуп жатат деп эсептейм. Ал эми жашоонун жеңилдеши, бакубат жашоого кетүүгө биз ар бир депутат, ар бир кандидат ошол ниетте аттанышыбыз керек. Эми сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз, жеңиш болсун. Чоң рахмат. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, кымбаттуу Свердлов районунун шайлоочулары. Мына аз күндөн кийин 27 февралда Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоолор өтөт. Ушул 27 февралда өтүүчү шайлоодо мен сиздерге чоң ишенем. Сиздер туура тандоо кыласыздар деп бизге Кыргызстанга өнүгүүгө, чоң бурулуштарды жасоого убакыт келди. Биз парламентте элдин көйгөйүн чечкен мыйзамдарды жазып, элдин үнүн трибунада угузуп, жана ошол мыйзамдардын аткарбай жаткан чиновниктер менен, аткарбай жаткан ар түрдүү кызматтын ээлери менен мыйзам чегинде күрөшүшүбүз керек жана иш алып барышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мамлекетти тоноп жаткан коррупциялык схемаларды жок кылуу үчүн, бүгүнкү күндө мамлекетке зыян келтирип жаткан чиновниктер менен күрөшүү үчүн биз парламентте иш алып барышыбыз керек. Ал эми парламентте мен депутат катары Свердлов районундагы конуштардагы газдаштыруу, канализация, жол, транспорт маселелери боюнча күчтүн жетишинче иш жүзүндө иш алып барам.